Урматтуу салтанаттуу ажемдин катышуучулары, урматтуу айылдын тургундары, биринчиден урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин атынан сиздерге баарыңыздарга ысык салам жолдоп койгулу уруксат этиңиздер. Көчөгүн эле Зардалыга барып, бүгүн Алайкууга келем деп атты эле, өзүңүздөр билип атасыздар. Италияда атайын мамлекеттик визит болуп, аны биринчи тарапта ошол жака баргандыктан азыр мага тапшырма берип, сиздер менен чогуу ушу жакшылыгыңыздарды чогуу бөлүшүп койсун деген тапшырманы аткарганы келип отурабыз. Бүгүн сиздердин айылда майрам болуп атат. Муну баарыбыз эми көпкө чейин эстеп жүрөбүз деп ойлойм. Анткени сиздердин айылга президенттин тапшырмасы менен 225 орундуу мектеп түштү. Баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын президентинен жана жеке өзүмдүн атында мектебиңиздердин ачылышы менен чын жүрөктөн куттуктап койгулу уруксат этиңиздер. Ушул эле мектептен Кыргызстанга гана эмес, кыйла элдерге белгилүү болушкан эң мыкты окумуштуулар, жазуучулар, врачтар, инженерлер, журналисттер, билим жана тарбия алышкан. Алардын арасында академик Абыт Ибраимов баштаган Ибраимов Сейтакун, мына Осмон Акунбайкем жанымда турат. Мурун мамлекеттик катчы болду эле, азыр кадырлуу академигибиздердин бири. Жусупов Урматбек, Жумаймадин Кадыров, Алишер Токсонбаев, Кенжеева Гүлбайра, Токтомамедова Нара, Жусупова Карамат сыяктуу агайлар жана эжейлер бар. Ушул жерден Алайкуудан чыккан акын Соронбай Жусуевдун өзгөчө белгилеп кетким келет. Анын керемет ырлары төбөлүккө жашай берет. Ушул мектептин түптөлүшүнө көзү өтүп кетсе дагы Абдыкадыров Ысак агайдын салымы дагы чоң болгонун айта кетсек болот го дейм. Көп жылдар ушул мектепте директор болгон экен. Урматтуу туугандар, Алайкуу боюнча кандай маселелер, көйгөйлөр бар экенин мен жакшы билем. Анткени жанымда ушул жердин кулуну мына Дайырбек Орунбеков жүрөт. Эртең менен кирсе деле Алайкуу жөнүндө айтат, кечинде кетип баратсак деле айтат. Абдан бир мыкты, жакшы баланы тарбиялап берген президенттин да менин купулума толуп жүрөт. Бир канча өтүнүчтөрүн колдоп берип жүрөбүз. Иниси Алмамбет Эмилге көтөрүп, мына 10 чакырым жолго өзү жеке каражаттарын жумшап, спонсор болгонун мына үстүнөн вертолет менен болсо да көрүп абдан кубанып келдик жол боюнча. Бул Кыргызстан боюнча биринчи ушурекиндей жолду курууга каражат жумшаган баатырларыбыздын бири. Алайкууга мамлекеттен биз 26 чакырымга каражат бөлүп бердик. Быйыл жалпы Каракулжа районуна 36 километр асфальт жол салды, урматтуу агайын туугандар. Эң көп жол салганыбыз Нокот району 18 километр салдык да. Анан жалгыз ушу Каракулжа районуна 36 километр жол салып атабыз. Биз мындан ары дагы жолуңарды оңдотуп берүүгө далалат жасай беребиз. Мунун өзү мамлекет менен жеке ишкерлердин өнөктөштүгүнүн үлгүсү десек ашыкча болбойт. Алайкууда энергетиктер үчүн райондогу рестен техникасын жаңылап жатабыз. Бир жол тандабас жаңууна жибердик. Элибизде аганы көрүп ин өсөт, эжесин көрүп сиңди өсөт деген сөз бар. Ошентип ушул мектепте азыр окуп жаткан окуучулар ушундай чоң ийгиликтерге жетишкен агайлардын, эжейлердин ийгиликтерине жетүү үчүн талыкпай окушу керек. Мектептин мугалимдерине, окуучуларына ийгилик каалайм. Окуучулардын билими терең болуп, саяпкери жарашкан тулпардай алыска чуркап, мүнөшкөрү жарашкан шумкардай чабыты бийик болсун деген тилегимди айтмакчымын. Кадырлуу замандаштар, биз өлкөнү өнүктүрүүдө ыкчам жана технологиялуу доордун ылдамдыгында жана шарданында алып баратабыз. Сингапур, Таиланд, Гонконг, Тайвань Азиянын 4 жолборсу болсо, Кыргыздын колу жылдызга жеткен доору барыс деген сөз менен байланышкан экен, барыспак деген каганыбыз болгон экен убагында. Ошондуктан биз барыстын секириги Кыргызстан борбордук Азиянын барысы деген түшүнүктү дүйнөлүк коомчулукка киргизип жатабыз. Бул тилектерибизди сиздер менен бирге, кадырман элибиз менен бирге, билимдүү жаштарыбыз менен бирге ынтымактуу коомдо ишке ашырабыз деп ишенебиз. Башкысы элибизде, жерибизде тынчтык жана бакубат болсун. Бар болуңуздар, бай болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Рахмат көңүл бургандарыңыздарга.